Айтбаева Нуржамал Шараповна 1977-жылы 24 мартта Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Кызыл Ордо айылында жарык дүйнөгө келген. Бала чага Кызыл Ордо айылында өтүп, Кызыл Ордо мектеби, мурунку Добролюбов мектебин 1994 жылы аяктаган. Үй бүлөлүү, бир уул, 3 кыздын энеси. 2002-2008 жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтун аяктаган. Кесиби мугалим. Сыйлыктары: Ала Тоо айымы, Ыйык тил, Үлгүлүү айым, Датка айым, Мыкты калемгер, Көркөм сөз чебери төш белгилеринин жана көптөгөн ардак грамоталардын ээси. Чыгармалары: Арзуу, Ата-энем менин ырысым, Атага таазим аттуу китептердин автору. Көптөгөн ыр жыйнактарга, газета журналдарга ырлары чыккан. Борбордук Азия, Туран биримдиги тарыхчылар жана жазуучулар союзунда жана ошондой эле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанда өткөрүлгөн көптөгөн конкурстарда алдыңкы орундарды ээлеген. Көптөгөн грамота, диплом, ыраазчылык каттарды алган. Дүйнө таланттары одагы союзунун мүчөсү, Актал адабий чыгармачылык бирикменин мүчөсү жана катчысы, Журналисттер союзунун мүчөсү, акын. Жаштын тилегин берет деген сөз тек айтылбаган чыгар. Балалыгынан уядан көргөнүн эңсеп, атамдай ырчы болсом, анан элдерге ырдасам деген тилек мектеп курагында жандуу башталып, классында зээндүү болуп, классташтарынын арасынан өзгөчө ырга шыктуу эле. Эжейинин айтканын кынтыксыз аткарган Нуржамал аруак ата-энесин кубантып, үйүнө 5 деген баалар менен барып, атасынын далай ирет кубанчына оронгон. 14 жашымдан баштап ыр жазып баштагам. Ал кезде уйкаштыкты билбесем да жазчумун. Адабий китептерди башыма коюп уктачумун. Эгер койбосом, унутуп калуучудай боло берчүмүн. 1 класска барганда Аликбек китебиндеги ар бир тамга мага сыйкырдуу сезилчү. Альпин майрамындагы ыр азыркы күнгө чейин эсимде. Х тамгасы. Х тамгасы жазылат. Хирург менен халатта, хордордасаң жакшырда, калтур ардап жаратпа. Биринчи мугалимим Ибадат эжекеме терең ыраазчылык билдирем. Бизге сыйкырдуу тамгаларды үйрөткөн. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Не эркелетип Нуржамалды Нуру деп айтчумун. Ушулардын классында жалаң кыздар көп болчу. Ушундай эжеке деп, ушундай сыйлап турушат эле, ушундай өзүмдүн балдарымы да таштап коюп, ушулардын маңдайында 4 жыл отурдум да, сүйүп ушуларды. Ушу келечекте ушулар дагы бир элдин керегине жараса экен. Куда, мен ушуларды окуттум эле деп сыймыктансам дедим эле, Кудага шүгүр. Бир оол, 2 кызы бар Нуржамалдын, Сыргактын. Азырынча эми немеге байланыштуу, бул эми Москвада жүрөт экөөтең. Анан эми рахмат балдарыма деле бардыгына ыраазымын. Мектепте жазган алгачкы ырым бул менин ата-энеме жазган ырым. Сыйлай бил. Ата-эне асказуу бийик белес, өтүп кетсе дүйнөгө кайтып келбес. Сыйлай бил, өмүр тилей бассаң турсаң, сен үчүн мээримдери жумшак кебез. Ата-энең бар, көтөрүңкү көңүлүң, сага арнаган өтүп келген өмүрүн, сен да каала ата-энеңе узун жаш, кызматына кызмат менен төгүлгөн. Атасы Шарап Аксакал жаштайында илим билимге кызыккан, дээринде бар эмгекчил болуп өстү. Атайын жогорку билимди алган соң Советтер Союзунун эмгек талаасында көп жылдар бою эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккан. Жаштайында созолонтуп ырдап, нечен ирет досторунун черин жазганы бар. Меймандос кыргыздын салтын өтө жогору баалаган, эл жер үчүн күйүп пышкан эмгекчил инсан эле. Эми ачыгын айтсам, ыр жазган жагы атам жакшырдачу. Үнү дагы бийик болчу. Жакшырды айтпачу эле. Илгерки маалда чогулушуп достору менен отурушуп отурганда, эме кылганда атам үнү бийик болчу да.
Gezigip жылдардан бері жылдарында, қайырсыз айлардан бері айларында, қайдадыр алып кеттің жаштығымды, жерчиген чаштарыңа байларыңды. Қайдадыр алып кеттің жаштығымды, жерчиген чаштарыңа байладыңды. Қонақтап үндірісі алчыланып, күміс сап қамчыменен қамчыланып, бой таштап тегірмендім парасыны, гегеде қалғым келеді қайчыланып. Бой таштап тегірмендім парасына, гегеде қалғым келеді қайчыланып. Негизи атамын адаби тилде көп сүйлөп, кызыктуу окуяларды көп айтканы таасир берсе керек. Ошондой эле белгилүү адамдарды көп мисал кылып айтканы сөздөрүнүн көркүн чыгарып тургандай сезилчү. 11 жашымда улуу агам армияда жүргөндө аябай сагынып кат жазгамда аягына 4 сабыр кошуп жазган катымды апам окуп алган. Ошондо ата-энем, бир туугандарым билген. Bunun ыржасын мен кийинчерээк билдим. Мурун эми жашырып жазып жүргөндөр, өз эме кылгандар, кийин анан ошо чыгып баягы өзүнүн чоң устаттар менен, устазылар менен жолугуп, ошолорго текшертип, кийин бышылып жетилгенден кийин анан элге таанылганына бул биз үчүн, биздин үй бүлө үчүн өтө чоң сыймык да. Нуржамал үй бүлөдө эрке болбоду. Апасы талапты катуу койгон болуш керек. Жайкы каникулда апасынын жанынан карыш чыкпай, кол кабыш кылып, үй тириликке тың кыргыздын турмуш шарттарын толук өздөштүрүп, эң татаал болгон жайлоодогу нан жабуу ыкмасын үйрөнгөнү бар. Ооба, казанга ар бир эле кыз бала нан жаба бербейт. Ал эми каникул бүтөрү менен буту колу жерге тийбей, мектепке ашыгып, андагы эжейлерин сагынып журкайт. Мектепте алгачкы ирет ырга калем шилтеген Нуржамал Ибадат Сарыева эжейине ырын окуп берип, андан шык алып, эжейинин сунушу менен Зунду Жусубалиев агайына жөнөтүлүп, агайы кеп кеңешин айтып, ырга болгон тушоосун кескени бар. Нуржамал чындыгында ошондо зээндүү окуучу эле. Немени мындай текстти окуп, биз мындай текстти эме кылып баяндап бергин десе сразу эле неме кылат эле да. Ошо түшүнүгүн айтып берчү эле. Мындай куйма кулак эле. Анан ушу кыз өзү дагы чырайлуу, ушундай сүйлөгөндө дагы жакшына сүйлөп неме кылат эле. Ушу кыздардан бир нерсе чыгат деп үмүт кылчу элем. Куда ушулардан бир нерсе чыкса экен деп, мына Кудайга шүгүр чыгыптыр. Кубанычын бөлүшкөн бир тууганым, кучак жайып көрүшкөн бир тууганым, кабар алат кандай деп ден соолугуң, кагылайын бир боорум бир тууганым, өйдө чыксам өдөксүн бир тууганым, ылдый жүрсөм жөнөксүн бир тууганым, ыбыр кайдай бир үй бүлөдө чоңойдук, ынтым ырыскыны бир бөлүшкөн бир тууганым. Бул китепти мен Нуржамал эжекен китебинен окудум. Нуржамал эжекен ушул мектепте окуган экен, конкурстарга окуп айтып бергенбиз. Айылдын шартында мал багып, үйдүн түйшүгүнө бышкан Нуржамал атасына да, апасына да кол кабыш кылып, окуусунда жакшы деген билимге ээ болуу менен агай эжейлеринин алкыштарын алып жүрүп, мектепти 1994 жылы жакшы деген ийгиликтер менен аяктаган. Ошол учур турмуштун шарты Нуржамалды да эл катары эле өз өкчөсүнө алды. Убакыт өтүп шартка байланыштуу 2002 жылы Оштогу жогорку окуу жайлардын бирине окууга тапшырган. Студенттик күндөр сырттан окусам да өтө кызыктуу болчу. Окууга келгенде курсташтар менен сагынышып, окуу менен үй бүлөнү тең алып кетүү оор болсо да, баарына чыдап, сонун күндөр эсте калды. Ата-энем колдоп окутуп жатышты, аябай ыраазымын.
Жолдошумда сабак алып келип, экзамендерде гүлдөрдү берип, сыйлаганы мен үчүн сыймык. Студенттик күндөрдө жазган ырларымдын бири. Сен жөнүндө ыр жазуу сыймык мага. Сени менен жашаймын сыймыктана. Жетсем болду сыйыңа, кадырыңа. Жетпесем да мен башка сыйлыктарга. Нуржамал өз мекенинен оолак жүрсө да, ар дайым мекендин амандыгын, тынчтыгын тилеп, кыялында ыр кемесинде сүзүп, нече ирет мекен кусалыгынан ыйлаган мекендештеринин көз жашын өзү жазган ырлар менен соротту. Энелүү турмуш, зор турмуш. Энесиз турмуш, кор турмуш. Энеге таазим кылбасаң, эч качан болбойт зор турмуш. Энеден өткөн бакыт жок, энеден өткөн жакып жок. Энесиз тамак чаймайың, энесиз каймак курут жок. жылдан баштап Бишкектеги Алкак газетасынын редакциясында эмгек жолун баштадым. Көптөгөн тажрыйбалуу адамдар менен иштештим. Кийинчерээк мезгилдин талабы турмуштук муктаждык Россияга барууга туура келди. Апа деген ыйык сөз го бардыгынан, эркелеткен сөздөрүнө багындырган, жадырап баарына тең нурун чачып, асмандагы күнгө окшойсуң алтын апам. Жароо керим, боор керим жаркын апам. Алыстамын, сагынып айтам салам, аруу жүрөк айдайым алтын апам. Сизге арнап сансыз көп ырлар жазам. Ырларымды арнаарым алтын апам, сырларымды угаарым жаркын апам. Сырт жерлерде жүрсөм да ар убакта, сизди ойлоп турамын жаным апам. Апам апам, дүйнөдө теңдеши жок, көктөгү жылдыздардай жанып турган, кейбетчи кептерге себеби жок. Керек десе сиз үчүн жаным курман. Алыстын азабы, андагы түйшүктүү күндөр Нуржамалды жашоосунда өзгөчө чыйралып, чыгармачылыкка сүңгүп кирүүгө түрткү берип, ар убак изденүүгө, ананда достор арасында жана коомчулуктун арасында өзүн өзү сыноого бел байлатты. Мекенден алыс жүргөндө ата журтка болгон сагыныч, кусалык жүрөккө батпайт. Аткан таңдан баштап түн киргенге чейинки ар бир кыймыл эске түшөт. Ата-эне, бир тууган, балдарың, достор, коңшулар, деги эле кыргыз элин сагынасың. Ошолордун баарын топтоп ыр жазып, жеңилдеп каласың. Мекенден алыс жүргөндө патриоттук сезим күчөп, мекен, элибиз, улуттук каада салттар жөнүндө көбүрөөк жаза баштадым. Жакындарыма болгон сагынычты ыр тизмектерине тизип жазып, жүрөгүм кусага толуп турат. Жазып бүтпөс сен менин ырларым. Жан дүйнөсү менен чыгармачылыкка берилип, аздыр көптүр поэзияга кызыккан жаш акындардын катарында Нуржамал Айтбаева да бар. Айтымында ал окуучулук мезгилинен баштап эле ыр дүйнөсүнө аралашып, өз алдынча ыр саптарын жазып калчу экен. Бүгүнкү күндө Москва шаарында эмгектенип, бош убактысында чыгармачылык менен алектенип келет. 8 класстан бери ыр жазам. Азыр мына туулган жерибизден алыс жерде жүргөн үчүн ички айылга туулган жерге болгон сагынычты ушу ырлар аркылуу билдирип, жүрөгүбүздөн
чыгып атат да ушундай жазып. Мындан 4 жыл мурда таланттуу кыз келиндерге колдоо көрсөтүү максатында Москва шаарында Аружан коомдук фонду түзүлүптүр. Бүгүнкү күндө фонддун эсебинен ай сайын ыр жазган акындардын ар түрдүү адабий кечелери жана сабактары уюштурулуп турат экен. Учурда Аружан адабий клубуна таланттуу мырзалар да мүчө болушуп, Аруу дүйнө 2 деген аталыштагы ыр жыйнакка чыгармалары жарыяланыптыр. Эми баа кыргызда сөз бар го, ыр жазгандан баары акын эмес деп. Ошол жазгандарды иргеп, талкуу өткөрүп, бир айда 2 жолу чогулуп, анан кийин ошо ырдын артынан түшкөн, Кудай берген көрөнгөсү бар адамдар талыкпай изденип, жараткан ырларын иргеп, Москвадагы гезиттерге берип, андан сырткары Кыргыз Республикасында, биздин Кыргызстаныбызда гезиттерге берип, эл аралык конкурстарга катышып, анан иргелип олтуруп, ошо жыйнактарын чыгарып, анан татууктууларын союзга өткөрөбүз. Мен үчүн чыгып аткан жаштарга кайдыгер карай албаймын. Жакшысына сүйүнөмүн, жаманы болсо күйүнөмүн. Азыркы аркабыздан жакшынакай жаштардын поэзиясы кечесин кайдыгер калтыра албайт. Бирок акыркы күндөрдөгү ушул чыныгы поэзия элге жетпей калган өкүнүчтүү. Бай илгери бир убакта бизде китеп сүйүүчүлөр коому болчу эле. Ошондой сыяктуу болуп, китеп сүйүүчүлөрдү коомун уюштуруп, китеп сатып, анан элге жеткиргенде биз эл менен бирге рухий дүйнөнү байыткандан кийин бир материалдык дүйнө тапсак болот да. Буга чейин да жаш акындардын Аруу дүйнө бир ыр жыйнагы басылмадан чыгып, көпчүлүктүн сынынан өткөн. Андыктан Москвада жашаган акындар гана мүчө болбостон, азыркы убакта Орусиянын башка шаарларында иштеп, поэзия дүйнөсүнө өз салымдарын кошуп жүргөн эмгек мигранттары да фондко мүчө болуп киришүүдө. Бирок алардын бардыгы эле дасыккан акындар эмес. Ал үчүн көп эмгек кылыш керек дейт Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы. Кудай берген талантты барктап багып өстүргүсү келсе, аябай эмгектенсе аңсат чыгат. Атамын да, апамын да акындык өнөргө таасири чоң. Атам китепти сүйгөн, көп окуган адам болгон. Кичинебизден эле Манас, Семетей, Сейтек эпосторун окуп берип чоңойтду. Ар дайым китептер тизилип, атамдын текчесинде турар эле. Апам болсо сөзгө чечен, макал аралаштырып сүйлөп, илгерки кызыктуу окуяларды көп айтып берчү. Кеч кирип жатарда ар дайым жомогучубуз. Экөө тең адабий тилде сүйлөөгө үйрөтүшөр эле. Айылга келгенде дайыма үй жанындагы мектептен кабар алып, андагы эже агайларына ыраазычылык билдирип, аларды үйгө конокко чакырып, сый-урмат көргөзүү Нуржамалга адатка айланган. Нуржамал бир туугандар арасынан зээндүү болуп өзгөчөлөнгөнү, атасына аябай жакканы бар. Бир туугандары Нуруш теберкелетип, ар убак колдоо көргөзүшүп, ар бир ырларын окуп чыгышып, ортого атасына сынга коюшар эле. Ыр жазган жана бул карындашыбыздын бул Алла берген талант да бул. Анча-мынча адамга бере бербейт буну. Энергиясы күчтүү. Эми эки сөздү таап, уйкаштырып ыр жазыштагы бул жөнөкөй адам сезип туйбай турган нерселерди туйшат дейм да булар акындар. Ууздайым, тазан менин кайдасың сен, уга албай сөздөрүңдү эңсеп келем, таңдарды бирге тосуп, бир узатып, таптым мен сүйүп алын жалгыз сенден. Секетим, келчи мени сагындырбай, сезимим сен тарапка агат суудай, мен сенсиз калгым келбейт бул жалганда, мергенчи жуумдаткан ак куусумал. Абадай, керегим ай сүйгөнүм ай, айчылык алыстасың күткөнүм ай, аман бол, кайда болбу асыл жарым, алып барчы саламымды асмандагы ай. Жылдыздар, караңгы түн айы сулуу, чалдыктым сүйотуна жарыгылуу, бергиле сүйгөнүмдү кучагыма, күтүүдөн күйүп барат көздүн нуру. Бергиле сүйгөнүмдү кучагыма, күтүүдөн күйүп барат көздүн нуру.
Нуржамал Айтбаеванын өмүрдүк жолдошу Сыргакбек Нуржамал кайда кимдер менен болбосун чыгармачылык кечелеринде чогуу болуп, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуусу Нуржамалдын шыгына шык кошуп, нече ирет көңүл жибиткен ийгиликтерге сүрөгөнү байкалып турат. Москва шаарына барганда Нур газетасын сүйүү окучумун. Жазылган адрес боюнча барып, Багыт Бапанов агай менен таанышып, ырларым газета бетине чыга баштаган. Ар санына чыгарууга аракет кылып, чыкса аябай кубанчумун. Андан кийин Мекенчил жаш, Кыргыз туусу, Асман газеталарында чыга баштады. Ары дүйнө газетасына байма-бай чыгарып, чыгармаларым чыга баштады. Жаштайынан чыгармачылык теңсеп максат кылган Нуржамал мезгил келип өнөрүн коомго жар салып, өз калемине таандык чыгармаларын элге сунуштап турган чагы. Сен кыргызсың, аты угулган алыска, сезимиңде бекен турган намыска, көкөлөтүп кылым арткан байракты, күч бирдикте кадам ташта талыкпа. Сен кыргызсың, элиң жериң сактаган, ак калпагын ата салтын барктаган, бастырбастан душмандарды жериме, бүт өмүрүн мекенине арнаган. Сен кыргызсың, улуу элдин урпагы, уулдары ата жолун жолдогон, улут үчүн ар убакта кам көрүп, уздар чыккан чебер колдуу оймодон. Кийиз басып, шырдактарын шырыган, килемдери түркүн түстүү кулпурган, кыз келиндер кайда болсо адептүү, колдон келсе жакшы иштерге умтулган. Сыймыктанам кыргыз деген эл менен, ал мустактан алтын кемер эл деген, бийик болсун зоболоңор ар дайым, бар бол элим, ала тоону жердеген. Мекенден алыс жүргөндө сагынычка толгон жүрөк менен көп чыгармаларды жазууга жетиштим. Арзу, Ата-энем менин ырысым деген китептеримди чыгарууга жетиштим. Ошол эле ыр жыйнактарыман Эсиңдеби деген ырыма Чымберди Эргешев оон жаратты. Москва кайрыктары, Аруу дүйнө, Кыздар ай, Туран биримдиги, Актал ыр жыйнактарына ырларым чыкты. Ошондой эле Казакстан, Өзбекстан ыр сынактарына катышып, алдыңкы орундарды алууга жетиштим. Ырларым казак, өзбек, орус, түрк, англис тилдерине которулуп жатат. Эл аралык энциклопедияга ата-энеге ыраазычылык билдирүү боюнча чыгармаларымды бердим. Жакынкы күндөрдө Атага таазим аттуу китебим басылуу алдында турат. Ошондой эле ыр жазуу менен эле чектелип калбай, проза, новелла, лирика жаза баштадым. Айыл демекчи, ар бир адамдын туулуп өскөн айылы сулуу жана ыйык болору бышык. Нуржамал да өз айылына өзү окуп билим алган Кызыл Ордо, мурунку Добролюбов номер 53 мектебине өзүнүн жеке капчыгынан тыйын коротуп, адабият сүйгөн келечек муундарга шарт түзүү максатын көздөп, мектептин китепканасын заман талабындагыдай оңдоп түзөп, китеп текчелерди жасатайын деген максатта билек түрүнүп турган чагы. Туулган жердин топурак алтын дегендей, мекенге болгон сагыныч менен жазган ырларымдын бири Мекенге кусалык. Мекенимдин укмуш кооз элеси, жайлоодогу жашыл дөңсөө белеси, көз алдыма келип турат кусадан, кеч көгүмдө күндүн баткан желеси. Адырлары жалгыз аяк жолу көп, тээ алыстан оймо сындуу көрүнөт, улам өсүп тоого ыктай уланып, жашыл көйнөк этегиндей төгүлөт. Жерден чыккан суусу тунук булактар сайды түзүп, агатылды улап шар, кең колотту жайылыша малжандык, так секири ойнойт козу улактар. Берекелүү түшүмгө бай мекеним, сагынамын, сага жетпей келемин, көз алдымда мурдун чыккан түтүндөр, жыты сонун жаккан оту эненин. Алыстамын, айылымдан бүгүн мен, сенден узап көп нерсени түшүнгөм, аз күндөрдө кучак жайып тосуп ал, барам сага күлкү төгүп жүзүмдөн,
аз күндөрдү кучак жайып тосуп ал, барам сага күлкү төгүп жүзүмдөн. Жараткан ар бир адамга сыноо тартуулап келет. Нуржамалды да ошол сыноо алыста Москва шаарында жүргөндө сынап өттү. Атасы шарап мезгилсиз оо дүйнө салганы Нуржамалдын кабыргасын кайыштырып, жашоого болгон көз карашын тумандатты. Кызарып күндүн батканы, агарып таңдын атканы, атасыз жашап жатамын, көрүнбөй анын карааны деген ырсаптар менен мезгилдин оор сыноосу болгон пандемия учурунда Москвадан учурунда жетип келе албай, арманга чөгүп, арга жоктон каңырыгы түтөгөнү болду. Жашоодо жакшылык менен жамандык жанаша жүрөт дегендей, армандуу күндөргө да кабылдым. Анткени алыста жүрүп, аска тоом болгон ата кемен айрылдым. Уурду толугус жоготу бир жагынан пандемия болуп келе албай, жүрөгүмдө өмүр бою арман болуп калды. Атасыз жашоо өтө кыйын болду. Ар күнү жоктоп, кошогорлар менен таңдаттырдым. Жашоодо мен үчүн эң чоң сокку болду. Анткени ар бир чыгармамды атам менен кеңешип, ар күнү ак батасын алуу менен мен үчүн күнүмүш адат эле. Алыстан келсем коюн союп, кызым келди деп баарын топтоор эле. Ырларымды окуп берсем кубанып, кубаттап турар эле. Сөзгө чечен атакем, кеп кылып улуу тарыхтан, ал иттеп берип тур челең, билип алгын балам деп, көңүлү дайым бурчелең. Улуу урудан экенибизди айтчы элең, кайраттуу да тайманбас болгула деп айтчы элең.